Жакшы турасыздарбы? Үшүп эйлесиңерби? Көмүрүңөр барбы? Бүгүн 3000ге түшөт көмүр. Бир складка алып келип түшүрүп атабыз. Караңызчы, Бишкек менен складдын адресин билбейм, анан соцсеттерге, телевидениеге чыгат, 3000ден өкмөт организовать этип атабыз дагы, түшүрөбүз 3000. Бул бай 6000ден сатып аткандар баягы ташып келип сатып аткан камазистер болуп атпайбы. Түшүргүлө десек түшүрбөй койду. Анан өзүбүз колго алып 3000ге түшүрүп чыгайын деп атабыз. Сатса алар да 3000ден сатат, болбосо региондорго ташып сатсын да ошондо. Эмнеге чогулуп отурганыбызды билесиңер, Кызыл китеп керекпи? Керек болсо анда мындай. Биз бу ТЭЦти ишке киргизебиз. Мына жакын арада иш башталат, жаңы ТЭЦ курулат, газ менен иштеп чыга турган, электр энергия иштеп чыга турган ТЭЦ болот. Жакында баштайбыз. Буюрса 500 мегаваттык. Буюрса эмки жылдын аягына чейин, болбосо аркы жылдын ортосуна чейин ишке кирип калат. Анан бу жерде кичине шум болот. Шум болгондо анан бу жакын турган үй бүлөлөр анан кийин претензия койбосоңор болду. Анан бүгүн Кызыл китеп алып туруп, анан эмдиги жыл анан кайра митингге чыгабыз, анан токтоттулар дебесиңер болду. Биз ТЭЦ бизге керек. Бүгүн мына дефицит электр энергия, суубуз жок. 10 жылдан бери бир ТЭЦ курулбаптыр. Анын баарын көрүп атасыңар, билип атасыңар мынакей. Бүгүн импорт кылып атабыз электр энергияны. Анан ошон үчүн биз ТЭЦтерди салабыз, Кара Балтага салабыз, мини гэстерди салып атабыз. Азыр 10 чакты мини гэстерди өзүбүздүн күчүбүз жеткен. Ошон үчүн бүгүн мен өкмөткө тапшырма берем. Ушул жуманын аягына чейин токтому чыгат. Андан кийин аркы жумада энергетиктер калган документтерин жасап туруп, анан Кызыл китебиңерди бере баштайт. 801 үй бүлө экенсиңер, 730'ун ардыкы баары даяр экен, 71'и жок экен. Чет өлкөгө чыгып кеткендер экен дейт, 71. Алар да келип документтерин тактап алсын. Мындан ары жер басып алуу деген болбойт. Ким жер басып алса, сразу алып барып камайбыз, эчтекесине карабайбыз. Эми бардыгы мыйзамдуу түрдө болуш керек. Мына ошол жер басып албасын деп биз ГИКтин саясатын такыр өзгөрттүк. Мына ГИК эмелерди бере баштады, квартираларды. Кудай буйрса эмки жылы келаткан жылы дагы 5,5 миллиард сом бөлүп беребиз аларга. Чтобы квартира алам дегендерге, үй жокторго сразу эле квартира 10 жыл, 15 жыл, 25 жылга чейин берип тургудай кылып атабыз. Ошондо анан басып алуу болбойт да. Бүт областтын центрларында үйлөрдү беребиз, квартираларды алып беребиз. Мынакей деп туруп мисалы. Райондун центрларынан алып берсек дагы болот. Ошондой саясатты жүргүзүп атабыз. Чтобы баягы элдер жер басып албагандай болсун деп атабыз. Ошон үчүн эсиңиздерде болсун. Жер басып алып аткандарды катуу жазалайбыз. Ошону губернатор дагы, мэрлер да, акимдер да көзөмөлгө аласыңарга. Мындан кийин андай болбосун. Мыйзамсыз иштер болбосун.